Берүүбүздүн экинчи коногу дагы келип олтурат. Бүгүн бизде кол өнөрчү эжебиз Алимбекова Пардакан эже. Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы? Пардакан эже, кандайсыз? Жакшы. Майрамыңыз менен. Майрамыңар менен иштериңер жакшы. Кудайга шүгүр, өзүңүз жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Мадай жакшыбы? Кудайга шүгүр жакшы. Көргөзмөгө катыштыңыздар. Ооба, көргөзмөгө катыштык. Жакшы болду, буюрса. Жактыбы? Жакты. Эмеси жакты? Жакшы кабыл алышты. Шаардын кишилери келишти, айылдан коноктор. Жакшы баары ойдогудай буюрса. Жакшы. Ооба. Сиздин иштерине күбө болду. Иштерине мейли дароо эле. Ооба. Келиңиз. Анда деген Бул жака чыгалы. сүйлөшөлү, ошол жака барып келиңиз Пардакан эже. Бул сиз жараткан жашынакай буюмдар, кийимдер мындайраак турсаңыз, камера жашынакай калсын бизде. Келиңиз, кайсыдан баштайлы? Биринчиден эле баштай берели, Нияз. Ооба. Жагып атабыз. Кийип көр. Бул мындай чепкен болсо кийип көрсөк болот экен, чепкендерди кийип Ал көрсөң эми буларды кийгенге мүмкүнчүлүк болбой калат го дейм. Буну сиз кандай башкача бир кездемелерден тиккен окшойсуз? Бул ошол өзүбүздүн айылда Багы сандыктагы жаткан кездемелер эмеспи? Ооба. Окшошот. Могу кездемелер баардыгы ошол калып калган, иштетилип калып калган кездемелердин кыркындылары, күсөктөр деп ошондон тигилген курактар. Могу ошол седеп ишканасында, мен өзүм седеп ишканасынын башчысымын. Ошол жерде колумда 3 кыз бар, 4-өөсү чогуу. Курактарды ошол кыздар жардам берет, көйнөктөрдү өзүм тигем. Ошол айыл жерине унутулуп бараткан изгерки кийимдерди. Демек сиздердин седеп ишканаңыздар айыл жергесиндеби? Ооба. Кайсы жерде? Ала Бука районунун Көксерек айылында. Көксерек. Бул чепкен. Бул чепкен дагы ошол өзүмдүн келин болгондогу эски плащым болчу, кийилбей модадан калып калган, аны кайра иштеп, оңдоп тигип, анан могу саймаларын Мария деген кызыбыз колдо сайып чыгат. Бар. Колго булардын баардыгы. Саймаларды. Кийип көрөсүңбү? Кийип көрөйүн, мейли көрсөтүш керек да. Сен кандай? Мага бир аз чоңураак болуп калат, бирок мен билип атам. Сен кандай келин болор экен көрөлү да. Чоң болбойт. Ай, мен ушундук келин болом да. Түндүктүк келин болосуң. Ой, кинодогудайбы, тасмадагыдайбы? Кандай болбойм. Мынакей. Эми мага деген бир аз чоңураак, бул деген менден кичине бир аз улуураак айымдарга деп ойлойм мен. Бул деген мен кийин келин болгондон кийин кийсем болот экен, Ооба. Аяймынбы? Ай. Негизи жашынакай экен, жагымдуу болот экен териге дагы аябай. Бул дагы ошол апаларыбыздын бокчосунда калып калган. Биздин апаларыбыз кийген чапандар. Азыр эми модадан калды деп жаштар кийбей койгондон кийин кайрадан иштеп, кайрадан реставрация кылып жасап, жактан байкап атам. Байкап койдуңбу? ошол курактарды коюп, бунун саймалары менен тигилгендер бар, аларды эми алыс болуп алып келе алган жокмун. Демек, эски кездемелерди эч качан ыргытпаш керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушундай жашынакай Пардакан эжеге барып буйрутма берсеңиздер дагы болот, Эски кездемелерди алып келсеңиз. Сизге мындай суроо берим келип атат да. Ушул жума боюнча тандоо тууралуу сүйлөштүк. Эмне үчүн кол өнөрчүлүктү тандап алдыңыз? Сиз комментарий берип турыңыз. Кол өнөрчүлүктү тандап алганым менде Кызылды кийчи, кызылды кийсең жарашып. Баягы каныңда бар дегендей окшойт. Өзүм медикмин, медсестрамын. 13 жыл ооруканада иштегенден кийин эмнегедир мага ошол чеберчилик тартып кетти да, андан кийин 10 жылдан бери ушул кол өнөрчүлүк менен. Мен ойлоп атпайбы сиздин ээси. Апаңыз балким Апам өзү чебер, апамдын чоң энеси чебер болгон, ошолордон мага өтө окшойт. Бул эң сонун кезде. Медайым болуп иштегенсиз? Медайым болуп иштегем 13 жыл. Кызылды кийсең жарашып, кызык элдер карашып, ай. Бул да аябай. Булар ошол чөнтөктөрү бар. Буну мен бизнеске айландырам деп ойлогон эмесмин. Бир колдорум катуу болуп атат го. Бул эме пахтадан натуральный материал, бул чоюлбайт өзү. Ичине да пахта коюлат, кездемелер дагы ошол натуральный, экологический. Биздин жумагүл эжебиз тиккен чапандарга жете албай, өзүмө бирди тигип кийсем эле, ошо заказдар артып, ошондон мен буну бизнеске айландырап деген максатта алган эмесмин. Ошол эжебиздин чапанын кийгим келип бардык улуу нерселерчи, адамдар өзүнө керектүү нерселерди ойлоп чыкканда, элдин баарына көрсө ошондой адамдар көп болот экен да. Ошондой окшойт. Анан кийин элдин баарына керек болуп калган. Канчага сатасыз, келиңиз сүйлөшпөйлү деп койлу, арзандатасыз. Түшөлү да. Түшүңүз эми дебейинби. Бирөөнү тандайын дагы. Жазкы варианттар. Бул көйнөктөр дагы саймалары колдо сайылат. Бул аябай сонун болот экен азыркыга. Чыптама сонун болот. Жөнөкөй футболка кийип туруп деле, үстүнөн кийип алсаң жакшы болот. Мындайдын үстүнөн деле кийип алсаң азыркыга эң жакшы ыңгайлуу. Карап турасызбы? Көркөмдөп кийген
чыптамаң. Ак Кудай көлдө купкана беле. Эми канчага сатасыз буну эми айтып берсең келип издебейин да. Басы Канчага канча турат? сүйлөштүк Чынында эле басы канча турат? Сүйлөшөлү. Ушундай чыптама болсо. Мен арзан эле материалдын эле акчасын кичине тиккенге эмгегиме алам. Өтө деле базардагыдай кымбат эмес. Арзан барабар канчага? Оларды 3000ден сатат. Жакшы эле экен. Чапандарды 5000ден 6000-7000ге чейин Мен материал. бардык эле айымдарга. Мага. Ай, сен жана Кытайдын кыздарындай болуп калдыңыз. Азыр эч соңу жок да. Ошондочу деп эле тамашалап. Анда сага подопись. Аябай жашынакай экен. Көрдүңүзбү? Ай, Мону кийип көрсөм. Ай. Укмуш. Ал эми бул колуңуздагы Мырзаларга тигесиздерби? Мырзаларга да тигем. суроону өзүм берейин Мырзалар. деп негизи. Мырзаларга да Баягыдан бери тиктим. мен кийип атам. Жаш балдарга тигем, алардын баарын алып келгенге менде мүмкүнчүлүк болгон жок. Жаш балдарга да тигесиз. Пончолор узартып кете берсең болот. Бул тегерек эле жанагы жатчы эле го кире беришти. Каны шоп калдым. Кааласаң буну капюшон кылып алсаң болот. Ушул жисын экен. Ушундай кылып тигиш керек экен, мага аябай тигүү техникасы жак. Негизи баары жашынакай экен. Буну чечип эле эки жактама кийсең болот. Бул жагынан кийгенде Эки тарабынан эки тең. тарабынан. Жөн Бул эле жакта аябай тегерек үшкөп деп материал. бул жагынан кийип алсак болот экен. Жөн эле Кийимдерди тегерек материал ушундай көп функционалдуу. Ушундай болмок. Буну баягы азыр кардиган деп да кашпадыбы, э? Кардиган, пончо деп коюп атышат. Пончо. Аябай татынакай. Бунун ар кандай көп түстөр менен тигилген, эми баарын алып Кыжымбы бул? Бул биздин билдирүү эле амыбы илгерки материал. Илгерки экени аябай көрүнүп турат, анан сонун көрүнөт экен, э? Бул ошонун эле. Сандыкты ачканда ушундай эле чыгып калат эмес. Жок, бул ошонун эле бир түрү мондай кардиган. Бунузу 4 бурчтуу экен, э? Ойто. Ой. Ай, экөөңүз тортаң, ай. Эң негизгиси кыргызча өзүбүздүн жашынакай кездемелерден тигилген. Булар дагы ошол күсөктөрдөн тигилген, күсөктөрдү ыргыткым келбей. Бул белдемчи. Белдемчи. Аябай татынакай болот экен карачы. Бунун кичине бир аз бүтпөгөн Нукура кыргыздын кызына нукура кийимдер жарашат. Жакшы, ушинтип демек медайым болсо дагы сиз өзүңүз баягы жан дүйнөңүзгө ушул нерсе жакын болгон үчүн ушул нерсени тандап кеттиңиз. Өзүңүзгө жагат, рахат аласыз. Ооба. Азаматсыз. Ушунуздан жазбаңыз. Ар бир адам өзүнүн сүйгөн кесибинде иштесе, ар дайым эс алат дейт. Рахмат эжеке. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым колуңуздан көрүңүз төгүлүп, ушундай кыргыздардын кыздарынын сулуулугуна сулуулук кошуп жүрө бериңиз. Силерге да рахмат, чоң иштериңерге келик. Ыраазычылык билдиребиз.